Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар? Бүгүнкү сабагыбыз окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн 10-класстар үчүн. Бүгүнкү темабыз жардамчы этиштердин түрлөрү. Алгач ирет биз силер менен жардамчы этиштер деген эмне? Жардамчы этиштер өздөрүнүн баштапкы лексикалык маанилеринин негизинен алыстаган болот да, негизги этиш билдирген түшүнүктүү маани жагынан толуктоо, жыйынтыктоо кызматын аткарат. Ал эми грамматикалык түзүлүшү жагынан жардамчы этиштер көбүнчө жак жана чак формада келишет. Жардамчы этиштердин төмөнкүдөй 3 өзгөчөлүктөрү болот. Биринчиси жардамчы этиштердин узакка созулушу. Кыймыл аракет узакка созулушу. Жат, тур, отур, жүр, бер деген жардамчы этиштер аркылуу уюшулат да, башкача айтканда, кыймыл аракеттин бүтүшү же бүтүү чеги көрсөтүлбөйт. Мисалы, жүрүп отурду, бара жатты, окуп жүрдү. Экинчиси жардамчы этиштин багытталышы. Кыймыл аракеттин багытталышында кел, кет, бар деген жардамчы этиштер чакчыл формасындагы негизги этиштер менен айкалышат. Башкача айтканда, кыймыл аракет бир жакка багытталышын билдирет. Мисалы, кирип келди, айта бар, жөнөп кетти. Үчүнчү бөлүгү жардамчы этиштин толук иштелиши. Кыймыл аракеттин толук иштелишин бүтүндөгү толук этиштин тутумундагы ташта, сал, кой, жибер, кал, чык, бол, ал деген жардамчы этиштер аркылуу уюшулат. Мисалы, окуп чыктык, кайра калды, ырдап жиберди, айтып салды. Демек, балдар, татаал этиштин тутумундагы турган жардамчы этиштердин колдонушундагы кошумча маанилери бирдей эмес. Кыймыл аракеттин өзгөчөлүгүнө карата жогоркудай болуп 3кө бөлүнөт экен. Анда эмесе, балдар, бүгүнкү теманын негизинде силер менен бирдикте биз бышыктоо көнүгүүсүн иштейбиз. Бул чакан текстибизде тексттеги жардамчы этиштердин кандай өзгөчөлүктөрү колдонулганын бирдикте аныктайбыз. Чал жана деңиз. Эрнест Хемингуэй. Ал маржан рифин жылаңайлак буттары менен чалпылдата басып, жыйыртыштер сакталган муздаткычты карай кетти. Чал кофеден шашпай уурдап коюп олтурду. Чал бурунтан эле жээктен алыс кетүүнү чечкен. Жердин жытын артына калтырып, океандын эртең мененки салкын демин түп-түз бет алып кетип баратты. Океандын чоң кудук деп балыкчылар атаган жеринен өтө берерде суу түбүнөн жылтыраган балырларды көрдү. Демек, балдар, бул чакан текстибизден силер жардамчы этиштин түрлөрүн аныктасаңар керек. Жогорудагы маанилери билдирүү жардамчы этиштер жана алардын чакчыл формалары менен айкалышуусу өз ара бирдей эместигин байкадыңар. Биз силер менен схема аркылуу төмөнкүдөй чагылдырууга болот. Негизги этишке жалгануучу чакчыл формалары. Көңүл бурабыз: а, ый, ып, ганы, мыш. Ал эми жардамчы этиштер жана алардын түрлөрү. Мында кыймыл аракет узакка созулушун билдирүүчү жардамчы этиштер: отур, тур, жат, жүр, бер. Экинчи өзгөчөлүгү кыймыл аракеттин багытталышын билдирүүчү жардамчы этиштер: кел, кет, бар.
Жардамчы этиштин үчүнчү өзгөчөлүгү кыймыл аракеттин толук иштелгенин билдирүүчү жардамчы этиштер. Сал, жибер, чык, ташта, кой, кал, ал, бол. Анда эмесе окуучулар, бүгүнкү теманын негизинде үйгө берилүүчү тапшырмага көңүл бурабыз. Бул жерде силер үчүн аналогиялар берилген, аларды иштөө, алар менен бирге риф, живец деген сөздөрдүн түшүндүрмөсүн табабыз. Андан сырткары 138 беттеги 111 көнүгүүнү иштейбиз. Кийинки сабакта жолугушканча сак саламатта болгула.